Мен Наргиза Осмонова, жеке ишкермин. Мен негизи 20 жылдан бери жеңил өнөр жай тармагында эмгектенип келем. Бүгүнкү күндө деле ошол эле кесипти аркалап келем. Биз мисалы үчүн экспортко көп тийип келебиз көптөн бери. Анан кийин ошол менен чыгармачылык менен иштеп баштагандан баштап эле биз Санира Бика мода үйү деп дагы жеке кийимдерди дагы тигүү менен алек болуп баштадык. Эң негизгиси ошол кесипти сүйүш керек. Ар бир мисалы тигип аткан кийимди эптеп эле тигип кардарыма берип таштасам, ошондон акча алсам деп ойлобостон, ошол тигип аткан кийимиңди тиккенде ушуну мен өзүм киет белем деген ойду беришибиз керек, суроону беришибиз керек өзүбүзгө. Тиги кардар бул анча-мынча жерин көрбөй деле калат деп эч убакта бербешибиз керек. Эң негизгиси бул сапат деп ойлойм. Мен сапатты жогорулатсак, киреше өзүнөн өзү келет. Мен ойлойм, профессионал болуш үчүн бул көптөгөн жылдар баягы тажрыйба топтош керек экен. Мен мисалы үчүн модельер, конструктор дегенден 6 айлык курсун окугам. Өзүмдүн кесибим боюнча бухгалтер болуп иштешим керек болчу, бирок турмуш шартка байланыштуу мен ошол кесипти иштебей калдым. Анан кийин жеңил өнөр жай тармагында иштеп калган соң мен жөн гана башында цехтерге заказ берип жүрдүм. Заказчик катары заказ берип жүрдүм. Андан кийин өзүбүз ошол тигүү цехин ачууга туура келди. Анан кийин баягы тиккен ыкмасын сапаты жакшы болуп тигилиш үчүн сен өзүң билишиң керек экенин түшүнгөндөн кийин анын дагы курсун окудум, 2 айлык курсун. 2-3 жыл профессионалдуу тигүүчү болом десе, жок эле дегенде бир 2-3 жыл баары бир талап кылат да, мисалы үчүн. Тиккенди билген кыз сөзсүз түрдө бычканды билиш керек болуп атат. Эгерде сен бычканды билсең, сен ошону кандай тигилет экендигин көрсөтүп беришиң керек, мисалы үчүн да. Орто эсеп менен ал дагы эми сезонго жараша болот. Сезон жакшы учурунда, мисалы үчүн 20 миңге чейин алат жумасына. Шыгына жараша болот. Жай тиккен кыздар бар, ылдам тиккен кыздар бар дегендей. Орто эсеп менен алганда, орто эсеп менен баягы көбүнчө кыздар канча айлык алат деген суроо туулса, анда болжол менен бир 8, 7, 6га чейин болуп калат кээ бирөөнүкү жума сайын. Заказдарды ушул биздин кардарларыбыз, мисалы үчүн, мына алыс кетпей эле биздин эле ушул Тажикстандан бизге келишет кардарларыбыз. Бизге келип кездемелерин алып беришип, ошол биз тигип берген кийимдерди, мисалы үчүн, Москвага экспортко кетиребиз. Эркиндикти жактырам да, эркиндикти жактырам. Бул өзгөчө баягы кардарлар менен дүң тигип иштегендин айырмасы менен өзүң үчүн жараткандын айырмасы абдан чоң. Кардарлардын сага жакпаган үлгүдөгү бир көйнөктү алып келип заказ берип ушуну тигиш керек десе деле, ушуну ким киет карасаң деп коюп деле тиге беребиз да, бирокчу. Биз өзүбүз мисалы үчүн Санира Бика мода үйүбүздө жаратканда өзүбүздүн фантазиябызга эми чек жок да. Каалаган жерин каалагандай бурабыз, каалагандай тигебиз, каалагандай кооздойбуз. Ошол нерсе мага жагат. Жакпаган нерсе мондай да. Аябагандай кээде бир ушундай бир баягы кардарың азыр бүтө калчы Наргиза, бүтө калчы деп атканда, мына азыр бат эле бүтө коебуз деп туруп бүткөн атсаң, свет өчүп калат да. Кээдечи ошол нерсе гана, ошондой жагдайлар гана жиңге тиет, болбосо баары жакшы, Кудайга шүгүр. Албетте бар биздин себеби адамдар баары бир ар качан ар бир кесип ардактуу дегендей эле ар качан адамдар тамак жегиси келет, ар качан адамдар түрлүү кийимдерди кийгиси келет. Андыктан албетте биздин кесиптин келечеги абдан эле кең деп ойлойм. Тигүү цехин ачат элем, ушул иш менен алектенет элем, бирок мага спонсор табылбай жатат деген кыздарга мен айткым келет, баягы өзүмдүн эле башымдан өткөн нерсени айтып бергим келет. Мисалы тигүү цех болуш үчүн, бычыш үчүн закройный стол керек. Ал стол жок болуп турса деле, жанагы килемди жыйнап коюп туруп эле
полго материалды кездемени жайып коюп туруп эле кайчы менен кессе болот. Үлгү жасатат элем, ошол үлгүмө акча керек болуп атат, акча жок болуп атат дей турган болсо, мисалы үчүн үйүндөгү эле кийимдерден карап көрсө, толтура кийимдер, ага жаккан кийимдер бар болот. Мисалы үчүн ошолордун эле үй үлгүсүн, мисалы өзү жасай албаса, сөгүп таштап деле ошонун үлгүсүн алып туруп деле жасап койсо болот. Мисалы жасайм деген адам жок нерседен деле барды чыгарып жасап койсок болот. Биздин тиккендерибиз деген Турциядан кем калбайт. Биздин тиккендер Италиядан кем калбайт. Кыргызстандын айымдары укмуш сонун тигишет. Мисалы үчүн биздин кыздардын чебер ууз колдору менен жаралган кийимдерди эң өкүнүчтүүсү биздин Кыргызстан деген логотип менен кетпей, көбүнчө импортный логотиптер менен кетет да көп учурда. Мисалы экспортко кеткенде деле. Анан ал жерге барганда бул производство Кыргызстан деп сатылбай, ошол Турция деп коюшат. Керек болсо Италия деп коюшат. Мисалы үчүн да ошол нерсеге мындай өкүнүчтүү да. Тиккен жагынан карасаң, сапаты эң жогорку, эң сонун. Бүгүнкү күндө тем более баягы конкуренция көптүгүнө байланыштуу, бүгүнкү күндө абдан сапаттары өтө мыкты сапаттуу кийимдерди тигип калышкан биздин Кыргызстанда. Ошондуктан бизге текстильный фабрика ачылса биздин Кыргызстанга абдан сонун болмок деп ойлойм. Мен суктанбай кое турган инсандар жок деп айта алам. Себеби ар бир инсандын мен суктана турган бир нерсеси бар да. Ар бир инсандын ошол нерсесин көрүп мен таасирленем. Карачы кандай азамат, мына мисалы үчүн күн сайын саат 4-тө турган инсанга дагы мен суктанам, таасирленем ошону көрүп. Карачы ал деле ушундай болуп атпайбы? Эмне үчүн мен жинтиде болуп саат 9га чейин, 8ге чейин жатышым керек дегендейчи баягы. Ар биринин бир нерсесине мен суктанам. Менин өзүмдүн кыялымдагы элестеткен ийгиликке албетте мен азыркы бүгүнкү күндө жеттим деп айта албайм. Себеби дегенде ошол ийгилик кыялымда болгон үчүн ал мага түрткү берип, күндө таң атпай мени тургузуп, ошол баягы оокат кылдырып атат десем болот да. Кудай буйруса, ар бир кылган эмгегибиздин аркасында ийгилик болот, сөзсүз түрдө. Мен минтип ойлоп калдым, адам өзү астыга жылып баратса, адам өзү ошол жашап атканын сезип атса, жакшылыктарды көрүп атса, ошол демек жашоо Кыргызстан алдыга жүрүп атат, демек биз алдыга кетип атабыз деген ой пайда болуш керек. Алдыга эле кетип атабыз, Кудай буйруса. Ушул илим, билим бүгүнкү күндө өзгөчө, бүгүнкү күндө мынакей ушундай бир азыр жаңы эле эптеп бир нерсесин өздөштүрүп алсаң, кайра андан да күчтүү бир нерсеси чыгат да. Азыр эле бир нерсени үйрөнсөң, андан дагы баягы техниканын укмуштуудай өнүгүп турган кези бүгүнкү күндө. Анан балдарга андай сактап калыш үчүн мыкты адистерибизди, албетте ошол мыкты адистердин оюн угуш керек, албетте деп ойлойм. Анан кийин алардын айткан проекттерин баягы колдоо көрсөтүш керек аларга. Акылдын баардыгы азыр акыл жашта деп айткандай, биздин жаштарыбыз абдан акылдуу бүгүнкү күндө. Мисалы, жаныңа бир 2-3 жаш акылдуу жаштар менен сүйлөшүп чыксаң, бир укмуштуудай бир китепти 2 сааттын ичинде окуп чыккандай болосуң кээ бир учурлардачы. Андыктан биз ошол жаштардын оюн билишибиз керек, угушубуз керек, аларга колдоо көрсөткөнгө аракет жасашыбыз керек деп ойлойм. Мен өкүндүргөн деле нерсе жок. Мен өкүнүчүм бар болчу, ооба. 39 жашка чыккыча мен аябай өкүнчүмүн. Мен ушул сахна адамы, өнөр адамы болушум керек болчу, бирок мен ошол кыялым орундалбай калды. Ушул өмүр бою ошол орундалбай калбасын деп, баягы кыялын орундатпай калган адам бирөөнө өмүр бою өмүрүнүн акырына чейин таарынычта болот экен да. Ошол сен мени уруксат бербей койгон үчүн мен ошол нерсени кылбай калдым деген ойдо өтүп кетпес үчүн бул жашоодо ар бириңердин ушу жүрөгүбүздө кандай каалоо, кандай кыялдар бар болсо, ошол нерсени биз деген тобокелдикке салып туруп эле Кудай өзүң сактай көр, мындан чоң уруш чыгара көрбө Кудай деп эле жасап көрүшүбүз керек экен. Сахна түрткү болду мага ушул нерсени жаратканымда.
Менин жашоом өзү эле спортто кээде карап турсам. Тияка чуркаш керек, бияка чуркаш керек болуп атып эле спорт менен машыккандай эле болуп калам. Жазгандан эринем дагы, андан көрө чала койсом көбүрөөк сөздү түшүндүрө калам деп ойлойм да. Эмне үчүн чет өлкөгө чык деп айтат бири-бирибизди көрсө, адам чет жака чыгып келмейин өзүнүн колундагы алтындын баркын сезбейт экен да көрсө. Мен Кыргызстандан башка эч жерде жашагым келбейт. Мен Кыргызстанда гана жашагым келет, башка жерлерге конокко гана барып келгим келет. Ар качан чачыңды жууп, тазалап туруп эле, жакшынакай көрүнүп туруп эле каблук кийип коюшуң керек, болду. Спорттук кийим кийип алып туруп эле каблук кийип койсоң, сен саркеч көрүнүп каласың уже. Аял заты катары мен айткым келет да, менин жашоомдогу эң алгачкыдагы менин ушул ийгиликтеримдин башаты дейбизби, же эң эле менин удачный ийгилигим дейбизби, бул менин дүйнө жүзүндөгү эң жакшы мырзага турмушка чыкканым деп эсептейм. Себеби дегенде аял кишинин бактысы бул эркектин колунда экенине мен көп жерден ынанып келем. Үнөмдөгөнгө деле өзгөчө мындай аракет деле жасабайм. Болгону өзүмдүн көңүлүм сүйгөн нерселер менен гана иш кыла берем. Өзүмдүн көңүлүм эмнени сүйүп турса, ошол нерсени жасайм ар качан. Анан убакыттын эмне болуп өтүп кеткенин деле билбей калам. Отура берип китеп окугандан көрө аудио книгаларды коюп коем дагы, аны уга берем дагы, ошол эле учурда колум деле иштей берет. И китепти деле окуй берем дегендейчи, баягы бир минутада эки жумушту кыла бериш бүгүнкү күндө мүмкүн болуп калбадыбы? Андыктан машинеге деле коюп коем, ошо аудио книгаларды көп угам да. Мисалы үчүн Наполеон Хиллдин китебин мен кайра окугандан тажабайм. Ал китепти окуп мен мүнөзүмдү дагы оңдодум десем жаңылышпайм. Албетте, мен деле отурам ошол кыздарыман үйрөнүп алып. Кийинки күндөрү Instagram бул биздин бизнеске дагы аябай өзүнүн көмөгүн чоң көрсөтүп атпайбы? Андыктан биздин келген кардарларыбыз, тапкан биздин кардарларыбыздын баары тең ошол Instagramдан дагы көп тапкандыктан отурууга туура келет, албетте.